Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен 10 мүнөттүк подкастты баштадык. Атым Аку. Бүгүн мен дагы жалгызмын. Мирель болсо бир аз сырк болуп калыптыр. Ошондуктан Мирель, мени угуп жатсаң, батыраак сакайып кет. Биз болсо бүгүн ыраазы болуу, улуу байлык деген теманын тегерегинде сөз кылалычы. Эгерде сиз мурунку подкасттарыбызды уксаңыз, же уга элек болсоңуз угуп коюңуз. Бул YouTube каналда сакталган эго жөнүндө сөз кылганбыз да. Эго деген эмне? Ал адамга эмнеси менен зыянын келтирет, эгону ким кандай түшүнөт, мына ошол жөнүндө сонун бир психологдордун, психотерапевттердин изилдөөлөрүн карап өткөнбүз. Бүгүн болсо ушул дагы бир психологдун айтканына бир аз токтолгум келип атат. Кыргызстандагы чоң психологдордун бири эгону муну напси деп айтып койсо болот дейт да. Динчил адамдар баары айтат, напсиңди тый, напси жаман дешипчи. Демек бул эго экен. Адам болгон сайын болсун, кылган сайын кылайын, болгон сайын болсун деп умтула бергенди муну эго деп коюшат экен. Достор, эмне үчүн адам ыраазы болушу керек? Байкадыңыз беле? Мисалы, эми эптеп эле бир кепеге жетип алсам, анан мен ыраазы болуп өлгөнчө ошакта эле жашайт элем дейт да. Кепеге жеткенден кийин эптеп 2 комнат үйгө жетип алсам дейт. 2 комнатка жеткенден кийин эптеп бир особняк алып койсом дейт да. Ошентип отуруп биз эптеп отуруп эле өмүр бою ыраазы болгонду билбей мындай умтулуп келебиз. Албетте, жашоонун муктаждыктары бар, биз аларды жасашыбыз керек. Бирок ошол учурда ыраазы болгондо унутпашыбыз керек экен. Анткени ыраазы болуу гана бул деген тонналаган алтын же болбосо банкта сенин счетуң эмес, ыраазы болуу адамды бай кылат экен. Бул тууралуу Инжил китебинде дагы жазылган, жараткандын сөзү экен да, ыраазы болуу жана такыба болуу бул улуу байлык деген. Байыгыңыз келеби? Анда ыраазы болгонду үйрөнөлү. Бүгүн ушул рахмат кантип айтыш керек? Кантип биз рахмат айтканды, ыраазы болгонду үйрөнөбүз? Келиңиздер ушул жөнүндө сөз кылалы. Менин жана акыл эстин саламаттыгы боюнча эксперт доктор Мурали Дараисвами мындай дейт: эгерде ыраазы болуу дары каражаты болгондо, ал дүйнөдө эң көп сатылган дары болмок дейт. Элестетиңиз, ыраазы болуу каражат болгондо, дары болгондо, ал дүйнөдөгү эң көп сатылган дары болмок. Кызык, Демек, ыраазы болуу адамды дарылайт деп айтсак болот экен да. Сиз бир күндө канча жолу рахмат айтасыз? Ойлонуп көрсөңүз, эртең менен турганда келинчегиңизге чай берип аткан, дасторкондо турган нан үчүн жаратуучуга рахмат, нан үчүн, рахмат ушул күн үчүн деп. Коомдугуна да сизди аман эсен жеткизип берген айдоочуга. Негизи кимге рахмат айтасыз? Ойлонуп көрсөңүз, рахмат айтасызбы? Же тескерисинче башкалардан гана күтөбүзбү, ыраазы болгонду билбейт деп? Ойлонуп көрүшүбүз керек экен, Эмне үчүн ыраазычылык айтыш керек? Эмнеге рахмат айтышыбыз керек? Ыраазы болуу бул ооруну басаңдатат, кандагы канттын деңгээлин төмөндөтөт, иммундук системди, артериалдык кан басымды жана жүрөктүн саламаттыгын жакшыртат дейт. Мынасага. Өзүңдү бактылуу сезгенге дагы жардам берет. Эгер биз көбүрөөк ыраазы болсок, уйкубуздун сапаты дагы жакшырат. Керемет, мындай карасаң бул жөн гана сезим, жүрөктүн деңгээлинде чечилчү нерсе, бирок бул сиздин колуңузда. Сиз муну кыла аласыз. Ыраазы болгон учурда биздин психикалык саламаттыгыбыз жакшырат. Андан тышкары ыраазы болгон адамдар өздөрү үчүн жакшы кам көрөт. Демек, ал адам туура тамактанат, дем соолугун текшерип турат. Эмнеге ыраазы болсок, ошого сөзсүз көңүл бурабыз. Мисалы, тиштерибиз сонун болуп жаркырап күлгөндө күнгө чагылышып турса, анда сыймыктанып аларды ошол бойдон сактаганга аракет кылабыз, Эгерде биздин көзүбүз жакса, көзүбүз көрбөй калбасын, мен көзүмдү сүйөм деп ыраазы болуп, ошонун дайыма көрүп турушуна аракет кылып көнүгүүлөрдү жасайбыз. Эгерде дене келбетиң жакса, анда мен ушул бойдон фигурамды сактагым келет деп аракет кыласың. Бул дагы биздин саламаттыгыбызды туура сактаганга жардам берет. Эгерде биз нааразы боло берсекчи, нааразы болгоо эмнеге алып келет? Ыраазы болбогон адам, албетте, ал нааразы адам. Ага канчалык жакшылык кылба, баары бир нааразы болуш үчүн шылтоо таап алат. Анан нааразычылык болсо биздин кубанычыбызды уурдайт, бизди бактысыз кылат. Элестетиңиз, нааразычылык деп эле кейи берсең, анда сен бактысыз адамсың. Кантип ыраазы болгонго үйрөнсө болот? Эртең менен турганда эле, мисалы, күндөлүк жардам берет да. Болгону күн сайын эмнеге ыраазысыз? Тизмектеп жазып коюңуз. Балдарыңыз, жолдошуңуз, келинчегиңиз, үй бүлөңүз, үйүңүз, жайыңыз, жумушуңуз, ден соолугуңуз, дасторкондогу нан, суу, таза аба ырайы. Мисалы, бул баардык адамдарда бар нерселер, ден соолугу, колу буту үчүн, жумушу үчүн, чарчаганга мүмкүнчүлүк бар, жатканга төшөгү бар. Айтор ушунун баардыгын санап ыраазы болсоңуз болот. Жаратылышка чыгыңыз, сейил бакка сейилдеп, күн нурунан, бактарактардан рахат алып,
аларды дагы бааласаңыз сизди ыраазы болгонго үйрөтөт. Андан тышкары жакын адамдарга, бейтааныш адамдарга, кесиптештерге рахмат деп айтканды унутпаңыз. Чоң рахмат ушул үчүн. Сен мага ушундай кылганың үчүн рахмат. Абдан баалайм. Ал адамга да жагымдуу, сиз да бактылуу болосуз. Рахмат айтуу менен сылыктык гана көрсөтпөстөн ыраазы болууга үйрөнгөнгө дагы бир кадам таштайсыз. Анан албетте сүйгөн адамыңызга дагы сөзсүз түрдө рахмат айтып коюңуз. Рахмат деп. Анан сизди сүйгөн адамга да айтыңыз, мени сүйгөнүң үчүн рахмат деп. Бул дагы маанилүү. Ыраазы болуу ден соолукка, маанайга, мамилеге жана башка көп нерсеге позитивдүү таасир берет. Ошондуктан жаратканга, жакындарыңызга, досторуңузга дайыма ыраазычылык айтып туруңуз. Бул нерсе адатка айлансын. Ошондо жашоо сизге сөзсүз жылмаят жана өзүңүздү сөзсүз бактылуу сезесиз. Эгерде эч нерсеге ыраазы болбой жатсаңыз, анда жашооңуз сапаттуубу? Ойлонуп көрүш керек. Мен эмнеге рахмат айта албайм? Менин жашоом сапаттуубу? Адамдын аң сезимине кичинекей кезинен эле тапканыңды үнөмдөсөң, эртеңки жашооң, келечегиң жакшы болот деген ой жүгүртүү сиңип калган го. Бирок ошол эртеңки жакшы жашоонун артынан кууп жүрүп, убакыт азыркы күн кантип өткөнүн билбей калабыз да. Ошондуктан үнөмдөө жакшы, келечекке капитал топтоону ар бирибиз билишибиз керек. Ошол эле учурда жашоонун сапатын кетирбегенде үнөмдөшүбүз керек да. Анткени сапаттуу жашоону чектөө менен адамдын өзүнө болгон ишеними дагы төмөндөп кетет. Мисалы, театрга, музейге, кинотеатрга баргыңыз келет, бирок жок, андан көрө эртең муну мындай кылайынчы деп отурсаңыз, жашооңуз мындай үнөмдөө отуруп, аягында сиз стресске дуушар болосуз. Аягында сиздин дүйнөңүз тарый түшөт. Анын эмне кереги бар? Ошондуктан сапаттуу жашоого сизди ыраазы болгонго дагы үйрөтөт. Байлык бул сапаттуу жашоо эмес. Муну дагы бир жолу кайта алгым келип атат. Эгерде бай адамдар сапаттуу жашайт десеңиз, анда жаңылышасыз. Анткени албетте байлык көп маселени чечет, бирок ошол эле учурда көптөгөн маселени дагы жаратып коет. Байлык кууган адам көпчүлүк учурда башкалардын оюнан, жашоосунан көз каранды да. Башканын жашоосу жакшы көрүнүп, өзүнө дагы жетишпей аткандай сезет. Алар көңүл буруу, мактоо, кошоматчылыкты талап кылат. Теңсинбейт, адамдарды бөлүп карайт. Мына айтор ушул сыяктуу сапаттар келип чыгат. Ошондуктан байлык сапаттуу жашоо эмес экенин эске салып, азыркы күндү баалуу, азыркы күндү туура колдонуу бул сапаттуу жашоо деп ойлонуңуз. Кайсы кесипти аркалайсыз? Сүйөсүзбү? Эгер жок болсо, сүйгөн кесибиңизди аркалаңыз. Ыңгайлуу бирок сапасыз жашоого стоп деп айтыңыз. Күнүмдүк жашооңузду тизмектеп көрүңүзчү. Эртең менен эмне кыласыз? Кечке чейин бош убактыңыз барбы? Негизи жашооңуз кандай өтөт? Эгерде баары эле монда ызы чуу болуп өтүп атса, баары эле түшүнүксүз өтүп атса, анда сапатсыз жашоого стоп деп туруп өзүңүздүн жашооңузду иретке келтириңиз. Бул дагы сизге рахмат деп айтканга жардам берет. Анан күнүгө өзгөрүңүз. Бизди көбүнчө кыргыздар эл эмне дейт кошуна эмне дейт деп элдин ою менен жашайбыз. Бирок чынында эл эчтеке дебейт. Эл сен кыпкызыл көйнөк кийип ал, баары эчтеке дебейт. Же капкара көйнөк кийип ал, эчтеке дебейт. Кийип алыптыр дейт, болду. Бирок сизчи, сиздин жашооңузчу, эл эмне дейт деген менен жашооңуз өтүп атат. Ошондуктан эл эмне дейт эмес, мен ыраазы болгум келет деп жашаганга аракет кылыңыз. Башкаларды өзүңүздөн жогору дагы, төмөн да койбоңуз. Кандай учурга туш болбоңуз, калпайтпаңыз. Калпайтуу адамдын жашоосунун сапатын төмөндөтөт. Дайыма жылмайыңыз, бул сизге позитивдүү маанай тартуулайт. Бир жумада бир китеп окуңуз, идеяга бай, илимдүү, билимдүү адамдар менен көп баарлашыңыз, өзүңүздү тарбиялаңыз, билбеген нерсени моюнга алуудан уялбаңыз. Музыка, спорт, саякат, саясат, башка жааттагы жаңылыктардан кабардар болуңуз. Анан жашооңуздагы таштандылардан айрылыңыз. Тил үйрөнүңүз, максат койгонду унутпаңыз. Булар сиздин жашооңузду кызыктуу кылып алдыга сүйрөйт. Достор, биз саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келдик. +1 301 760 60 70 WhatsApp номурубуз кызматта. Ал жака сурооңуз, сунушуңуз болсо жазыңыз. Угуп жаткан YouTube каналга катталганды унутпаңыз. Жана сөзсүз түрдө Алкитап чекит медиа сайтына дагы баш бакканды унутпаңыз. Барыңыздар менен коштошом. Жакшы туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап чекит медиа сайтынан таанышыңыз.